Тавассул деген бұл ортомчук кылуу деген сөз. Бирөөнү ортого коюу, өз максатыңа жетиш үчүн. Мисал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар. Ибн Аббаска пайгамбарыбыз айтат: "Ида саалта фасалилла." Егер сурай турган болсоң, Алладан сура. "Ва ида стаанта истаин билла." Егер жардам сурасаң, Алладан гана жардам сура деген хадис бар. Бул жерде алымдарыбыз ушул хадисти кантип түшүнгөн? Мисалы, сиздин курсагыңыз ачты, нан жеш керек болуп атат, бирөөдөн наны бар жаныңыздагыда. Андан нан берчи деп сурасаңыз болобу, болбойбу деген маселе да. Бул жерде сурасаң Алладан гана сура дейт. Ошондо алымдарыбыз бул жерде ушул таянууну, үмүт кылууну, чыныгы берүүчү, нематты берүүчү ким экендигин сен Алла деп бил деген мааниде. Биз сураганда жаратылгандан сурайбыз, ишенгенде Аллах Тааладан күтөбүз. Эгер себепти алып таштай турган болсок, бул ааламдын хикмати жоголот. Анткени Аллах Таала себептерди коюп койду. Себептерди ишениш бизге важип. Себептерди карманыш, курсагың тоюш үчүн нан жешиң, бала багыш үчүн иштешиң. Булардын баары бул себеп. Себептерди карманыш бул Аллах Тааланын хикматы. Себептерди таныш бул же себептерден де билиш бул ширк болуп калат. Курсагымды нан тойгозот десе ширк болуп калат. Кудай сактасын. Нанда ушундай касиет бар, жесең де тоесуң дегенде. Ал эми себеп деген өз эмне десек, себеп деген исбату амрин ли амрин вujудан ва адаман ма сиххати тахаллуф. Бир нерсени эки нерсеге таянтуу бар болууда, жок болууда. Анан өкүмү жок болуп калышы дурус болуу менен. Кичине бул жерде терминдик сөздөр кетти. Мисалы, нанды жесең тоет деп биз билебиз. Тоюуну биз нанга жүктөйбүз, мисалы. Нан жесек биз тоебуз деп. Бирок нан тойдурат деп жесем эле дароо тоюп калам, жебесем ачка калам деген өкүм болбойт бизде. Ошондой себептерди биз аткарышыбыз керек. Ал эми өкүмдү Аллах Тааладан күтүшүбүз керек. Эгер Аллах Таала сен сурасаң, Аллах Тааладан сура деген мааниси, сен сура адамдан, оозуң менен. Бирок жүрөгүңдө Аллах Таала кааласа берет, кааласа бербейт деп бил дейт. Бул бардык нерсе ушундай болот. Ошол сыяктуу алардын арасында тавассул деген маселе бар. Тавассул деген бул акыйданын маселеси эмес. Бул фихти маселесинде. Бизде бардык алымдар, мисалы Бахир Райык деген бар, Хашият ибн Абидин деген китептер бар. Бул бардык китептерде алардын авторлору жазып атканда мутавассилан бимен деп туруп, мисалы мутавассилан би расулилля деп айтат. Мен Расулуллахны ортого коюп туруп Аллах Тааладан суранам дейт. Ортомчу кылам дейт. Ушундай чоң биздин ханафи китептеринде тавассул маселеси жазылганда кээ-бир жерлерде макру деп коет. Качан тавассул макру? Эгерде мисалы элчинин акысы менен же пайгамбардын акысы менен мага ушуну бер десе, ал макру. Анткени Аллах Таалага эч ким акылуу боло албайт. Аллах Таалага эч ким үстөн боло албайт. Ушундай жол менен суроо макру, бирок жайыз дегендер бар. Мисалы Татарханияда мындай деп айтат. Бул сөздү Ибн Абидин өзүнүн Хашият ибн Абидин китебинде айтып атат. Ва фи Татарханияти ва жаа фил аthari ма далла аля жавази. Татарханияда айтат, бир канча далилдер бар, хадистер бар, сахабалардын хадистери, табиидердин хадистери, тавассул жайыз, уруксат экендигин. Ошондой эле тавассул деген нерсени, бул өзү фикый маселе болсо, бул болбойт деп кимдер айтты десе, ошо биздин эле Ханафи Ибн Абидин өзүнүн хашиясында мындай дейт. Ва кала субкию яхсуну тавассулу бин набийи иля раббихи ва лам юнкирху ахадун мин ас-салаф вал халаф вала ал-халаф. Имам Субки айтат экен. Пайгамбарыбызды ортого коюп тавассул кылуу, ортомчу кылуу бул дурус нерсе. Буга эч ким мурунку алымдарыбыздан, кийинки алымдарыбыздан эч ким каршы чыккан эмес дейт. Бул жерде дагы сөз бар. Илля Ибн Таймията фабтада'a ма лам якулху алимун каблаху. Бир гана Ибн Таймия өзүнө чейинки алымдар айтпаган сөздү ошол айтып бидат баштады деген. Ибн Таймия эми ал кишинин өзүнүн орду бар, фикх маселесине мисалы рахматуллаху алейхи. Бирок ошол кишини ушул тавассул маселесине бида деп тавассулга каршы чыккан эң биринчи адам Ибн Таймия деп атат. Бул биздин Хашият ибн Абидин Ханафи китептеринде. Демек, ида саалта фасалилла деген сөз болсо, эгер сурасаң Аллах Тааладан сура десең, биз бенеден сурашыбыз керек, анткени себеп ал. Бирок
жүрөгүбүздө бул ушундан келди же бул бере алат дебешибиз керек экен да жардамды. Аллах Таала берет, Аллах Таала ушуну себепкер кылат деп билишибиз керек. Ошондой эле мисалы башкалар дегенде пайгамбарыбыздын учурунда ушундай тавассул болгонбу десе, болгон. Мисалы хадистин көбүн Абу Хурейра радиаллаху анху жаттаган. Ошол бизге өткөрүп берген. Ал болгон 4 жыл жашаган пайгамбарыбыз менен, бирок көптөгөн хадисти ошол риваят кылат. Бирок ал киши аябай унутчаак болчу экен биринчи. Анан имам Бухарийдин риваят кылган хадис бар, анда мындай дейт: Ан Абу Хурейра радиаллаху анху قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فانساه. О Аллахтын элчиси, мен сенин көптөгөн хадистерди угам, бирок унутуп коем дейт да Абу Хурейра. Фа ухиббу алла анса. Мен ушу унутпаганды каалаймын деп пайгамбарыбызга түзмө-түз сурап атат. Ушу унутпасам кандай болот? Унутпай турган кылып койчу деген мааниде сурап атат да, эмне кылсам болот деп. Фа кала саллаллаху алейхи ва саллама. Анан пайгамбарыбыз айтат: Убсут ридоака. Сен чапаныңды чечип жай дейт. Ал чапанын чечет, жайып коет. Думмаху. Анан пайгамбарыбыз айтат: шуну кучакта дейт. Бир риваятта кучактайт, экинчи риваятта кийет да буну. Фа даммамтуху фама наситу шей'ан ба'да. Мен ошону кучактагандан кийин, андан кийин уккан сөзүмдү унуткан жокмун дейт да. Пайгамбарыбыздын хадиси бизге жетүүсүнүн себеби пайгамбарыбыздын берекесинен экен. Пайгамбарыбыздан ушул тавассул кылганда пайгамбарыбыз жанагы чапанга дуа кылган, Абу Хурейра аны кучактагандан кийин хадисти унутпай турган болуп калган. Бул жерде пайгамбарыбыз ортомчу болуп, Аллах Таала биз эми ушул маселеде пайгамбарыбыз тирүү кезинде эгер пайгамбарыбыз ушундай күч болгон, кааласа адамды унуттурбай койгон дей турган болсок, туура эмес болот. Анда динден чыгып кетишибиз мүмкүн. Момун мусулман кантип түшүнөт? Момун мусулман ойлойт, акыйдада ишенет, пайгамбарыбыз Аллах Тааладан сураган деп билебиз. Пайгамбарыбыз себепчи болуп, Аллах Таала ошо Абу Хурейраны унуттурбай койгон деп ишенебиз. Ошондой эле мисалы башка бир маселе болушу мүмкүн. Кейбиркилер айтат: мейли, пайгамбарыбыз тирүү кезинде биз тавассул кылганбыз. Азыр деле устаздарыбыз бар, алхамдулилlah, дамлаларыбыз бар, олиязаттар бар, шейхтер бар. Аларга барып, алардын кызматын кылып, көңүлүн алып, алардан бата тилейбиз. Кыргыз элине дагы бар, элден бата сурайбыз. Ушул болот дегендер бар да эми. Эмнеге десе, булар тирүү го. А өлгөндөн кийин булар мындай кылган болбой калат. Мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде ошондой кылышкан, сахабалар тавассул кылышкан. Өлгөндөн кийин эми пайгамбарыбыз өлдү болду. Биз андан кантип сурайт элек, кандай таасир бар дейт да. Кудай сактасын, бул аябай коркунучтуу ишеним. Анткени пайгамбар тирүү кезинде пайгамбар болгондой эле, пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин деле пайгамбар. Эгер ким пайгамбар тирүү кезинде тавассул кылса, дуасы кабыл болот, өлгөндөн кийин дуа кабыл болбойт десе, анда туура эмес. Анткени дуанын кабыл болушун же жанагы сураган нерсенин аткарылышын пайгамбардын өзүнө жүктөп коет. Ал эми биз эки учурда тең. Пайгамбарыбыз тирүү кезинде дагы, пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөн кезинде дагы эки учурда тең биз Аллах Тааладан болгон деп билебиз. Башына сиздерге айттым себеп маселесинде. Пайгамбарыбыз себеп болгон, Аллах Таала берген деп билебиз. Ошондуктан пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин болду. Ал пайгамбарыбызга барып тавассул кылган, ширк деген бул туура эмес. Астагфирулла, бул туура эмес. Көптөгөн кыргыздар азыр умрага барып атышат. Ошол жака барып ушундай адепсиздик кылтат, андан көрүп барбай эле койгон жакшы да ошол умрагачы. Умра сүннөт. Ал жака барып пайгамбарыбызга адепсиздик кылган бул чоң күнөө болуп атат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өткөндөн кийин кандай болот десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биз тирүү деп билебиз. Бул дүйнөдө жок, аламул барзах, барзах дүйнөсүндө. Ошондуктан намазда жада калса, биз пайгамбарыбызга салам айтабыз. Ат-тахияту лиллахи ва-салавату ва-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набию. Пайгамбар, сага салам деп айтабыз да. Кудум ушу бет маңдайыбызда тургандай пайгамбарыбызга салам айтабыз. Эгер пайгамбарыбыз башка дүйнөдө тирүү болбосо ушундай айтат белек. Пайгамбар өлгөндөн кийин эле болду. Пайгамбарлык касиеттери жоголду. Пайгамбардын элчилик касиети жоголду деген бул динден чыгарып жибериши мүмкүн. Анткени пайгамбарыбыздын бул дүйнөдөгү жашаган учурунан караганда, жада калса, бул дүйнөдөн өткөндөн кийинки жашоосу бизге пайдалуураак пайгамбарыбыздын өзүнө дагы. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде эмне дейт? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Валал ахирату хайрул лака минал ула. Пайгамбарыбызга айтып жатат Аллах Таала. Сен үчүн акырет бул дүйнөдөн ула, бул дүйнөдөн караганда жакшыраак дейт. Анткени пайгамбарыбыз азыр жатып,
өз кабырында. Биз кылган ар бир нерсебизден кабардар болуп турат. Биз эгер күнөө кылсак Аллах Тааладан биз үчүн кечирим сурайт. Эгер биз ибадат кылсак, жакшы иш кылсак, Аллах Таалага бизди мактап, Аллах Таалага хамд айтат. Ал хадис мындай. Бул хадистерде албетте Ибн Мас'уд риваят кылат. Хаяти хайрул лакум, тухаддисуни ва нухаддису лакум. Менин жашоом силерге жакшы. Мен силер менен сүйлөшөм, силер мен менен сүйлөшөсүңөр дейт. Ва вафати хайрул лакум, ту'раду алийя а'малукум. Ал эми өлгөнүм силер үчүн пайдалуу. Силердин кылган амалдарыңар мага көрсөтүлөт. Фама раайту мин хайрин хамидтуллаха. Эгер силерден жакшылык көрсөм, Аллах Таалага шүгүр айтамын. Хамидтуллаха алейх. Ва ма раайту мин шаррин истагфарту лакум. Эгер силердин күнөө кылганыңарды билсем, анда Аллах Таала үчүн, Аллах Тааладан силер үчүн кечирим сурайм дейт. Анан ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ааламдарга рахмат болуп жөнөтүлгөн пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин болду. Пайгамбардын эч кандай пайдасы жок. Пайгамбарыбыздын кабырына барып, пайгамбарыбыз зиярат кылган болбойт, ширк десек бул адашкан болобуз. Бул ахли сүнна ва жамааттын жолу эмес. Бул башкалардын жолу. Алар айтчы, Мухаммад өлдү болду. Андан караганда мен могу аса таягым пайдалуу дечи. Китептеринде бар өздөрүнүн. Бул аса таяк мен таянып басам, душманды урам, уй кайтарам. Пайгамбар Мухаммад эмне өлдү болду, эч нерсеси жок дейт. Бирок пайгамбарыбыз өлгөн жок дейбиз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул шейиттердин шейити. Бул дүйнөдөгү өткөн шейиттердин шейити. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ла тахсабанна аллазина кутилу фи сабилиллах." Аллах жолунда өлгөндөрдү сен амуата, өлдү деп эсептебе дейт. Карасаңар, Алла жолунда ким жан берсе, ким өлсө өлдү деп эсептебегиле шейиттерди. Бал ахья, алар тирүүлөр. Инда роббихим юрзакун, алар Роббисинин астында рызкыланып жатат дейт. Имам Насафи, Ханафи мазхабынын шейхи. Ушул жерде рызкыланып жатат дегенде, рызкы деген эмне? Жеш, ичиш, кадимкидей жашоо менен пайдаланып жашаш. Анда демек өздөрүнүн башка барзах ааламында кадимкидей Аллах Тааланын астында рызкыланып, шейиттер жашап жатат экен, олиялар жашайт экен, тирүү экен алар барзах ааламында. Бирок пайгамбарыбыз шейит болгон эмес го деши мүмкүн да кээбиркилер. Пайгамбарыбыз төшөктө жатып өлбөдү деп, мисалы, Айша энебиздин үйүндө. Бирок Имам Бухаридин риваят кылган хадис бар Айша энебизден. Ал мындай дейт. Кана набий саллаллаху алейхи ва саллама якулу фи марадихи аллази туфия фи. Пайгамбарыбыз ошо өлүм төшөгүндө жатканда мындай деп айткан: "Я Айша, о Айша, ма азалу ажду алама туами аллази акалту би Хайбар." Хайбардагы жеген тамактын мында оорусун дагы деле сезип жатам дейт. Фахада авану важатту инқитау абхари мин залика сум. Ушул учур экен, мен ошол уудан үзүлгөн жанагы тамырымды сездим дейт. Башкача айтканда, Хайбар бул окуядан пайгамбарыбыз жан бергенден 3 жыл мурун болгон. Ал Хайбар деген атайын айылда жалаң жөөттөр жашаган. Ошол жерге барып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тамак жеп жатканда пайгамбарыбызга тамак сунушталат. Аны бир жөөт аял берген болот, ичинде уу болот. Бирок ошол уудан бир аз жеп алган болот пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бирок бир дагы пайгамбар өз каалоосусуз бул дүйнөдөн кетпейт. Өлүм периште келгенде сиз менен биздин жаныбызды сурабайлы алып кетет. Жашпы, кичинеби, карбы, эркек аялбы айырмасы жок. Сурабайлы убактын келди, тагдырыңга жазылган ажалың келип алып кетет. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип уруксат сурайт. Ошондо өлүмгө уруксат бергенде 3 жыл мурунку жеген тамагы жана уулу тамак таасир этип, ошондон улам жана 3 күн башы ооруп, ысытма болуп, анан жан берген дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, Аллах жолуна жүрүп, бирөө мисалы жөөттөрдүн уусу менен ууланып өттү, пайгамбарыбыз ууланып өттү. Пайгамбарыбызда пайгамбарлык дагы, анан шейиттик дагы даража бар. Пайгамбарлык даражанын өзү деле негизи пайгамбарлардан өлбөйт дейбиз, пайгамбарлар барзах ааламында дейбиз, ошондой эле шейиттердин шейити болот пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Олиялар дагы ошондой. Али Кары Миркатул Мафатих деген китебинде мындай дейт: "Аулияуллахи ла ямутуна валакин янкулуна мин дарин ила дар." Алланын олиялары, достору
өлбөйт. Алар бир үйдөн экинчи үйгө өткөн болот. Бул ааламдан башка барзах ааламына өткөн болот дейт. Биз тавассул кылуубуз себеп кармануубуз. Кадимкидей себеп катары карманабыз, ошол нерседен деп билбейбиз. Аллах Таала кааласа ушул нерсени себеп кылып берет дейбиз. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барып салам айтып, андан шафаат тилейбиз. Пайгамбарыбыз шафааты бул үммөтүнүн эң чоң күнөөкөрлөрүнү тозоктон аман калтырат иншалла, алып чыгат. Тавассул боюнча маселе ушул.